Салам достор, Кызыл Квадрат каналында кайрадан жаңылыктар топтому. Биздин видеолорго лайк басып жана биздин каналга катталыңыздар демекчимин. Анда эмесе алгач спорт жаңылыктарынан баштасак. Спорт агенттиги менен Улуттук Олимпиада комитети өнөктөш болгон Sports Awards 2021 сынагы талапкерлерди бир нече категория боюнча тандайт. Кыргызстанда мыкты спортчулар менен спорт ишмерлерин аныктаган Sports Awards 2021 сынагынын номинанттары бекитилип, добуш берүү башталды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар иштери боюнча министрлик кабарлады. Сыйлык тапшыруу аземи 1 декабрда Улуттук филармонияда болот. Иш-чара быйыл 7-чи жолу өтүүдө. Быйылкы саамалык министрликтин алдындагы жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик жана Улуттук Олимпиада комитети менен өнөктөштүктө уюштурулуп жатканы белгиленет. Жеңүүчүлөр жалпы элдик добуш берүүнүн жана эксперттик комиссиянын баалоосунун негизинде аныкталат. Добуш берүүдө талапкерлерди тандоо Топ Спорт KG сайтында жана анын социалдык тармактагы расмий баракчаларында өткөрүлөт деп жазылган маалыматта. Номинанттардын арасында мыкты спортчу айым намына 3 балбан кыз талапкер болгон. Алар Мерим Жуманазарова, Айпери Медет кызы жана Айсулуу Тыныбекова. Россиялык блогерлер Гусейн Гасанов менен Арутюн Назарян Москвада такси айдап иштеген кыргызстандыкка автоунаа белек кылышты. Таксистке ыраазы болгон блогерлер ага заводдон жаңы чыгарылган 1,5 миллион рубльдык Kia Rio үлгүсүндөгү машина алып беришти. Аталган видеону Гасанов жакшылык кайтат деген аталыш менен Instagram баракчасына жүктөгөн. Кадрдан 2 блогер социалдык эксперимент жүргүзүп, акчасы жок калган адамдын образын жаратканын көрүүгө болот. Эгер ким аны акысыз жеткирүүгө макул болсо, ошого жаңы автоунаа алып берүүнү убадалашкан. Байкуштардын бекер жеткирүү өтүнүчүн бир нече таксист четке каккан. Акыркы кыргызстандык таксист Эген Абсаматов ага макул болуп, айткан дарегине жеткирген. Жолдо сүйлөшүп баратып, ал Москвада көптөн бери иштеп жүргөнүн, айдаган машинасынын ижара акысын күнүнө 1600 рубль төлөөрүн айткан. Бир уул, бир кызы бар экенин, тилекке каршы кызынын бир кулагы укпагандыктан операция жасатууга муктаж экенин билдирген. Жүргүнчүлөр анын кыялдары тууралуу да сурашкан. Кээде сурангандар болсо акысыз жеткирип коем. Бүгүн аларга жакшылык кылсам, кийин ал нерсе кайта турганына ишенем. Айына 40 000 рубль табам. Эң биринчи кыялым карыздан кутулуп, өзүм үчүн бир аз иштеп алып, мекениме кетүү. Ал жакта апам жалгыз деп жооп берген. Андан соң блогерлер Абсаматовдун жакшылыгына ыраазычылык билдирип, заводдон жаңы чыгарылган 1,5 миллион рубльдык Kia Rio үлгүсүндөгү машина алып беришти. Таксист буга алгач ишенип-ишенбей, анан кубанганынан жашып кеткенин көрүүгө болот. Гусейн Гасанов аудиториясы кенен белгилүү блогерлердин катарында. Анын Instagram баракчасына 19 миллиондон ашык адам катталуу. Достор, сиздер биздин каналды колдоо иретинде видеолорго лайк басып жана ошондой эле каналга катталып кетиңиз.